Күмүшай Коймуратова бир айда 12 жолу гемодиализ аппаратына муктаж. Ар бир сеанс үчүн мамлекет тараптан 4700 сом төлөнүп берилгени менен дарыланууга кеткен жол чыгымдары да түйшөлтөт. Bir жыл болду түшкөнүмө диагнозу, былтары ушул айда түшкөнмүн. Ирфада алып жүргөм ушта. Кыйынчылыктар болду, көп акча кетет. Күйөөм өзү карайт, өзү машинкага айдайт дагы, өзү карап, ошо эптеп неме кылып жүрдү да бизди, мени карап. Баткен облусунда мындай түйшүктү тартып келген 36 бейтап бар. Деген менен бул көрсөткүч мындан да көп болуусу мүмкүн. Анткени бардык эле бейтаптар саламаттыкты сактоо министрлигинин каттоосуна алынган эмес. Чынын алганда Баткен облусунда өтө көп. Бирок бул ошол жарандардын өзүндө маалыматтын жоктугу болуп атат да. Ошол гемодиализге муктаж оорулуу жарандар салмак сактоо министрлигине кайрылыш керек да. Ошол атайын тизмек болот. Эгер ошол тизмекке кирсе, биз тараптан, фонд тараптан аябай бир чоң жардам болот да. Жана ошол ар бир сеансына 4700 сомдон төлөп беребиз биз. Негизинен алганда бул оорулар мен ойлойм биздин областта буга караганда көбүрөөк. Жеке жактар тарабынан өткөн жылдан тартып Баткен облусунда 2 гемодиализ борборлор ачылды. Алардын бир эле жолку кызматы 5500 сомду түзөт. Ал эми каттоодо турган 36 бейтап милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төлөмүнөн сырткары 550 сом төлөшөт. Частныйга болгонубузга байланыштуу бизде бюджет жок. Бизде фонд менен иштешебиз, анан коммерческий. Коммерческий деген сөз бул мисалы бир пациент бизге поступление болуп, бөйрөк алып түшүп калса, ал Минздравга заявление жазат. Ошо заявлениянын аралыгында фомусга өткөнчө бул коммерческий болуп, бир сеансы 5500дөн алып турат. Качан Минздравдан неме болуп өткөндөн кийин фомуска уже фомус бизге, то есть пациент өзү 550 сом гана төлөйт, калган акчасын фомус төлөп берет. 20 күн аралыгында эле облустук милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду гемодиализ үчүн бейтаптарга 600 000 сомдой жардам көрсөткөн. Мындан улам бул коротулган каражаттарга мамлекеттик ооруканаларга да гемодиализ аппараттарды алып келсе болмок дегендер да бар. Жана оборудованияны алып келиш керек. Ошол биз болсо ошол акчаны бүгүнкү күнү ошол даяр клиникаларга жумшасак, мындай пайдалуу болот деп ойлойбуз да. Анткени мен айтып атам, бул абдан жакшы ийгиликтүү долбоор болду. Ал жакшы ийгиликтүү иштеп атат. Бүгүнкү күнү муктаждык жок. Мына 1200дөй адам бүгүнкү күнү ошол жанагы гемодиализ процедурасына муктаж болгондор бардыгы алып атышат. Акыркы 138 адам, жанагы очередте тургандар январь айынан тартып, алар дагы ошол годный гемодиализге өтүшт. Баткен шаарында ачылган борбордо 5 жабдуу орнотулуп, жумасына 60 бейтапты кабыл алууга мүмкүнчүлүгү бар. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.